Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын президенти дагы катышпайт. 9 майда Москва шаарында өтө турган жеңиш парадына Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев катышпайт. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Берик Уали билдирди. Ал Орусия тараптан тиешелүү чакыруу түшпөгөнүн тастыктады. Мамлекет башчынын баспасөз кызматына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн Касым-Жомарт Токаевдин Москвадагы жеңиш парадына катышуусу боюнча түшүндүрмө берүү өтүнүчү келип түштү. Орусия тараптан тийиштүү чакыруу болгон жок. Ошондуктан Москвага иш сапары президенттик графикте пландаштырылган эмес деп жазган. Эске салсак, буга чейин аталган жеңиш парадына президент Садыр Жапаровдун дагы катышпаары маалымдалган. Өлкө башчынын маалымат кызматы Галина Байтерек Жапаровдун пандемияга байланыштуу барбай турганын билдирген. Булак аргументке ээ. Бийлик чек ара чырынан жабыркагандарга компенсация төлөөгө каражатты кайдан алат? Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылыштан жабыркагандарга компенсация республикалык бюджеттен төлөнүп берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборундагы брифингде билдирди. Анын айтымында компенсация төлөөгө мамлекеттин каражаты жетет. Кыргызстандын бюджет кодексинин 23-беренесине ылайык жыл сайын мамлекеттик бюджет резерви каралат. Бүгүнкү күндө бул каражат жетиштүү. Алдын ала эсептөөлөр боюнча компенсация төлөп берүүгө 48,7 миллион сомго чукул акча керектелет. Бул сан өзгөрүп такталып калышы ыктымал, деди ал. Кармышаков каражат резервден бөлүнүп жаткандыктан бюджеттен башка беримдери кыскарбай турганын белгиледи. Булак Спутникке ээ. Бишкекте 5-кабаттан кулаган жигит ооруканага жетпей каза болду. Бишкекте курулуп жаткан турак үйдүн 5-кабатынан кулаган адам ооруканага бара жаткан жолдо каза болду. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Милицияга 5-майда саат 11:50 шаардын Киев көчөсүндө салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн эркек киши кулап кеткени боюнча билдирүү келген. Жеринде аныкталган алдын ала маалыматтарга ылайык 20 жаштагы жигит кырсыкка белгисиз жагдайда кабылган. Ал өзүнө келбей тез жардам унаасына көз жумган. Кылмыш кодексинин 258-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Булак Спутникке ээ. Казакстан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 10 000 тонна ун жөнөтөт. Казакстан Кыргызстанга ун түрүндөгү гуманитардык жардам жөнөтөт. Бул тууралуу Казакстандын президентинин маалымат катчысы Берик Уали өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында 10 000 тонна ун Кыргызстанга жөнөтүлөт. Кыргызстан менен болгон достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерин жетекчиликке алып, президент Касым-Жомарт Токаев Боордош Кыргыз элине Казакстан элинин атынан гуманитардык жардам көрсөтүүнү чечти. 10 000 тонна ун коңшу өлкөгө жөнөтүлөт деп жазган ал. Ошондой эле өкмөт мамлекет башчысынын тапшырмаларын аткара баштагандыгы белгиленди. Булак аргументке ээ. Ырчайым Роза Шакированын бир тууган эжеси каза болду. Ырчы Роза Шакированын бир тууган эжеси Салтанат каза болду. Бул тууралуу Ырчайым социалдык тармактагы өздүк баракчасы аркылуу билдирди. Бир боорум эжем Салтанат, Аллахым сага бейишинен берсин. Байкушум Роза, жардам бер деген бойдон кете берди, дейт ал. Булак жетитибекке ээ.